Тигүүчү Эркингүл Муратовага учурда тыным жок, иш кызыган учур. Бишкектеги чоң тигүү цехтеринин буйртма алып шымдарды тигип чыгарууда 1000 даанага чейин мырзалардын шымын бир жума аралыгында тигип даярдап бүтүшү керек. Штугун ал жактан договор менен алабыз. Аяктан даяр бычылып, даяр бизге салат. Штугуна 30 сомдон алабыз, анан бияктан тигип, кайра обратно тигип жиберебиз. Эркингүл бул чакан цехти 3 ай мурда ачкан. Өзү иштебей үйдө отургандыктан социалдык келишим долбооруна катышып, ал аркылуу мамлекеттен кайтарымсыз 100 000 сом алып, тигүү машиналарын сатып алган. Учурда анын кичи ишкердиги бир кыйла жолго түшүп, айына 50 000 сомго чейин киреше табууга жетишкен. Мурдагы немеге караганда, жашоого караганда иштеп, эми каалаган нерсеми кыла алам да. Ушундай кичине азырактан тиеп атат. Эми жаздан баштап, ошо сезон июндан баштап ишке кирише баштадык. Анан бул жакта өзүм эле камсыз болуу эмес, мына кыздарды дагы иш менен камсыз кылып, кичине адамдарга иш берип, мындай жардам тиеп атат деген ойдомун. Ошондой эле ал 10го жакын кыз келендерге иш берүүгө да жетишти. Алардын бири Элжан айына буйртмага жараша 30 000 сомго чейин маяна алат. Жакында эле келгем. Күнүнө жок дегенде 30-50дөн шым тигебиз. Айлыгы 15 күндө бир берилет. Бир айда 30га 40га чейин чыгып калат. Ош шаарында 2 жылда 210 үй бүлө социалдык келишим долбоору аркылуу 100 000 сомдон каражат алышып, ишкердигин баштаган жарандар азыр жакырчылыктан чыгып, бизнес пландарын ийгиликтүү ишке ашырууда. Алар атайын адистердин көзөмөлдө болуп турушат. Ош шаардык социалдык коргоо башкармалыгынан билдиргенде, алардын 90% ишкердиги туруктуу болуп калды. Негизинен бул жерде тигүүчүлүк боюнча, жана соода сатык дүкөндөр боюнча, жана кондитердик тамак аштарды өндүрүү боюнча, ошондой эле мал чарбачылыгы боюнча негизинен ушул багыттарда долбоорлор көбүрөөк жактырылган. Ошол долбоорлордун алкагында ишкерликтер жүргүзүп келе жатышат. Бүгүнкү күндө ар ай сайын, ар квартал сайын ошол үй бүлөлөргө кабар алып, ишмердүүлүгү кандай жүрүп атат, кандай көйгөйлөрү бар, ошол багыттарды иш алып барып, алар менен тыгыз байланышып иштешип келебиз. Белгилей кетсек, жакыр жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү колдоо максатында мамлекет тарабынан ишке ашып жаткан социалдык келишим долбоорунун алкагында быйыл жалпы 10 000 үй бүлөгө каражат берилди. Жакырчылыктан чыгып ишкерликке өтүүгө максатталган колдоо өз максаттарына жетип баштады. Самара Асанова, Уларкай Назаров, ЛТР, Ош шаары.